Салам достор, сиздер менен Окутул. Бул биздин Elementary 2 деңгээлинин акыркы сабагы татаал сүйлөмдөр темасындагы сабак. Сабагыбызга кош келдиңиздер. Анда эмесе баштайлы. Алгач мен сиздердин көңүлүңүздөрдү төмөнкү сүрөткө бургум келди. Бул жерде эмне болуп жатат, кыргызча эле ойлонуп сүрөттөп көргөнгө аракет кылыңыздарчы. Сүйлөм түзүп жетиштиңиздер деп ойлойм. Эгер биринчи эле сүрөттү көргөндө биздин оюбузга төмөнкү эки сүйлөм келет, Люцифер чуркап жүрөт, ал эми Кулала үй тазалап жатат деп. Ушуну эле мисалы англис тилинде айтыңыздар дей турган болсок, биз автоматтык түрдө момундай сүйлөм түзгөнгө аракет кылмакпыз. Cinderella is cleaning and Lucifer is running. Кулала үй тазалап атат, а Люцифер чуркап жүрөт деп. Бул жакта биз эки жөнөкөй сүйлөмдү бириктирип туруп, оюбуз тагыраак жана толугураак болуш үчүн татаал сүйлөм жаратып айткан экенбиз. Мисалы Cinderella is cleaning бир сүйлөм, Lucifer is running, Люцифер чуркап жүрөт экинчи сүйлөм. Экөөнү бириктирдик дагы Cinderella is cleaning and Lucifer is running деп бир татаал сүйлөм менен айттык. Англис тилинде дал ушундай татаал сүйлөмдөрдү биз compound sentences деп айтат экенбиз. Compound деген татаал дегенди билдирсе, sentence деген сүйлөм дегенди түшүндүрөт экен. Татаал сүйлөмдөр эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдөн турат экен жана бизге оюбузду кененирээк айтып бергенге жардам берет экен. Бүгүн биз сиздер менен татаал сүйлөмдөрдүн түзүлүшүн бирге карайбыз англис тилинде. Алгач татаал сүйлөмдөрдү түзүүнү үйрөнүү үчүн биз сүйлөмдү ичинен түшүнүшүбүз зарыл экен. Башкача айтканда сүйлөмдүн мүчөлөрүн билишибиз керек экен. Сүйлөмдү эгерде мындай жалпысынан алып карай турган болсок, ал атайын сөздөрдөн турат, бөлүктөрдөн турат. Анан сүйлөм мүчөлөрүн билүү туура сүйлөмдөрдү түзүүгө бизге жардам берет экен. Жаңкы эле сүйлөмдү байкай турган болсок, Cinderella is cleaning and Lucifer is running деген. Бул татаал сүйлөм бизде эки жөнөкөй сүйлөмдөн турат экен. Ал эми эки жөнөкөй сүйлөмдүн ичинде баш мүчөлөр бар экен, сүйлөмдүн ичинде байламта дагы бар экен. Бул сабактан кийин мындай сүйлөмдүн түзүлүшүн оңой менен эле талдап, бирге аныктап калабыз. Кеттик анда эмесе сүйлөмдүн бөлүктөрүнөн баштайбыз. Сүйлөмдүн бөлүктөрү же сүйлөм мүчөлөрү бул баягы үйдү кургандагы кирпичтердей эле деп эсептесеңиздер болот. Себеп дегенде сүйлөмдү куруу үчүн дагы биз сөздөрдү бириктирип атпайлыбы? Дал ошондой логикада иштейт. Сүйлөм мүчөлөрү эки топко бөлүнөт экен. Баш мүчөлөр жана айкындооч мүчөлөр деп. Баш мүчөлөргө баяндооч кирсе, айкындооч мүчөлөргө аныктооч, толуктооч жана бышыктооч кирет экен. Булардын баардыгы биригип келип бизге сүйлөм түзгөнгө жардам берет экен. Алгач баш мүчөлөрдөн баштайбыз. Баш мүчө деп биз жана баяндоочту айтабыз дедик. Баяндооч бул сүйлөмдөгү кыймыл аракет экен. Ошол кыймыл аракетти аткарган зат же нерсе бул сүйлөмдүн ээси болуп эсептелинет экен. Мисалы, Айбек күнүгө эртең менен чуркайт дейт. Бул жерде сүйлөмдүн ээси көк менен боелуп турат. Айбек бул кыймыл аракетти аткарган нерсе же зат, ал эмне кылат? Чуркайт дейт. Демек, бул кыймыл аракет сүйлөмдүн ичиндеги бул баяндооч экен. Менен баяндооч келип бизге баш мүчөлөрүн берет экен. Менен баяндооч сүйлөмдө аябай чоң ролду аткарат. Себеп дегенде бул сүйлөмдүн грамматикалык негизин түзөт. Менен баяндооч жок болсо тилекке каршы эч кандай сүйлөм түзүү мүмкүн эмес экен. Анда кийинки мисалдардан баяндоочту аныктап, бир аз алган маалыматты бышыктап алалы. Мисалы, бул жакта Каныкей loves oranges дейт. Каныкей апельсинди жактырат дейт. Ким жактырат? Каныкей. Эмне кылат? Жактырат loves. Демек, Каныкей loves жана баяндооч болуп сүйлөмдүн грамматикалык негизин түздү, баш мүчөлөр. Кийинки сүйлөмгө да карай турган болсок, birds eat bread quickly. Чымчыктар нанды тез жешет дейт. Бул жакта менен баяндооч birds eat деп көрсөтүлүп турат экен. Eat деген тамактануу кыймыл аракетти билдирет. Ал эми чымчыктар ошол тамактанууну аткарып аткан зат же нерсе болду сүйлөмдө. Кимдер жейт? Чымчыктар. Чымчыктар эмне кылат? Жешет дейт. Азаматсыздар. Эми баш мүчөлөрдү карап алгандан кийин айкындооч мүчөлөргө өтөлү. Айкындооч мүчөлөр сүйлөмдө кошумча маанини берген сөздөр экен. Алар кандай, качан, канча, кимге, эмнеге деген сыяктуу суроолорго жооп берет экен. Анан азыркы эле мисалды алып карай турган болсок, Айбек күнүгө эртең менен чуркайт деп айтканбыз. Бул жакта жана баяндооч Айбек эмне кылат болсо, айкындооч мүчөлөр качан чуркай тургандыгынан кабар берди. Мисалдарды карап алалы. Бул жакта Каныкей loves oranges деген биз менен караган мисалдардан айкындооч мүчөлөрдү издей турган болсок, бул жакта жана баяндоочтон тышкары oranges деген сөз бар экен. Каныкей
эмнени жактырат? Апельсинди жактырат. Бул сүйлөмдө каныкейдин кошумча баягы жактырган эмнени жактыргандыгын тактап аткан кошумча маалыматты берди. Демек бул айкындоочу мүчө болду. Кийинки сүйлөмдө birds eat bread quickly, чымчыктар нанды тез жешет деген жерде чымчыктар жешет, эмнени жейт? Нанды, bread. Кантип жешет? Тез. Бул баягы айкындоочу мүчөлөрдүн суроолоруна жооп берди, сүйлөмгө кошумча маанини кошту. Демек булар айкындоочу мүчөлөр болот экен. Азаматсыздар, сүйлөмдүн мүчөлөрүн карап алдык. Баш жана айкындоочу мүчөлөрдү эми татаал сүйлөмдөргө өтсөк болот экен. Байкаганыңыздардай эле жөнөкөй сүйлөмдө бир ээ менен бир гана баяндоочу болот экен. Ал эми татаал сүйлөмдө бир нече баш мүчө болушу мүмкүн экен. Башкача айтканда, татаал сүйлөм эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдөн турат экен. Азыр мисалдан чогуу карайбыз. Айдай came to the shop. Айдай дүкөнгө келди дейт. Бул бир жөнөкөй сүйлөм. The shop is closed. Дүкөн жабык экен. Бул экинчи жөнөкөй сүйлөм. Эки жакта тең, экиден баш мүчө турат. Жана баяндооч айдай came, айдан келди. The shop is closed. Дүкөн жабык деген баш мүчөлөр турат. Бул эки сүйлөмдү биз бириктирип туруп айта турган болсок, ортосун байламта менен кирелеп бириктирет экенбиз. Айдай came to the shop, but the shop is closed. Айдай дүкөнгө келди, бирок дүкөн жабык экен дейт. Байкасаңыздар, биз эки жөнөкөй сүйлөмдү алдык дагы бир татаал сүйлөмгө байлап койдук бириктирип. Эсиңиздерде болсо, буга чейинки сабакта биз байламталарды өткөнбүз. Байламталар бизге татаал сүйлөмдөрдү түзүү үчүн баягы ортосунан бириктирип тура турган нерсе деп айтканбыз. Аларды бул таблицадан бир кайталап алсак болот. And жана ал эми, because себеби анткени, that's why ошондуктан, but бирок, or же then андан соң дегенди билдирет экен. Азыр мисалдарды карап, татаал сүйлөмдүн түзүлүшүн бир сыйра кайталап алалы. Бул мисалда байкаганыңыздардай эле баш мүчөлөр көк жана сары өңгө боелгон. Ал эми байламталар карага алынган. I didn't sleep last night. That's why I'm sleeping now. Мен түндө уктаган эмесмин, ошон үчүн азыр уктап атам дейт. Байкасаңыздар, I didn't sleep, мен уктаган эмесмин, анан мен азыр уктап атам деген экөө баш мүчөлөр болду. Ортосу that's why менен байланды. Асан plays the piano and Munara sings. Асан пианинодо ойнойт, а Munara ырдайт дейт. Бул жакта Асан plays, Асан ойнойт, биринчи сүйлөмдүн баш мүчөлөрү болду. Munara sings, Munara ырдайт, экинчи сүйлөмдүн баш мүчөлөрү болду. Эки жөнөкөй сүйлөм and деген байламта менен байланып татаал сүйлөмгө келиптир. Кийинки мисалдарда Айзада will cook манты or she will just order food. Айзада манты жасайт же жөн эле тамак буйрутма кылат дейт. Бул жакта Айзада will cook, she will order, or деген байламта менен байланды. Айзада жасайт, тамак буйрутма кылат, же деген байламта менен байланды. Асыл is sleeping, but the TV is working. Асыл уктап жатат, бирок телевизор иштеп турат дейт. Бул жерде байламта бирок, Асыл is sleeping биринчи жөнөкөй сүйлөм, the TV is working экинчи жөнөкөй сүйлөм болду. Азаматсыздар, мына ушинтип татаал сүйлөмдөрдүн түзүлүшүн бирге карап алдык. Эми кийинки жөнөкөй сүйлөмдөрдөн татаал сүйлөм чогултуп практика кылып көрүңүздөр. Сиздер арасына тиешелүү байламтаны коюшуңуздар керек экен. Бул жакта, сол жакта жана оң жакта сүйлөмдөр берилген, аларды ортодо турган байламталардан тиешелүүсүн тандап толтуруңуздар. Мисалы, Mom likes dogs. Mom has an allergy on dogs. Mom likes dogs. Апама иттер жагат дейт. Mom has an allergy on dogs. Апамдын иттерге аллергиясы бар дейт. Кийинки сүйлөм I am sick. Мен ооруп атам дейт. It was cold yesterday. Кечээ суук болчу дейт. Ойлонуп, ортодон байламтаны таңдап сүйлөмдөрдү жаратып көрүңүздөр. Видеону паузага коюп өз алдынча иштедиңиздер деп ишенем. Анда жоопторду бирге карап алалы. Mom likes dogs, but she has an allergy on them дейт. Апама иттер жагат, бирок анын иттерге аллергиясы бар дейт. Эгерде бул байламтаны таңдасаңыздар, анда сүйлөмдү туура түзүңүздөр. I am sick because it was cold yesterday. Мен ооруп атам, анткени кечээ суук болчу дейт. Себебин көрсөттү байламта менен. Азаматсыздар, мына ушинтип биз Elementary 2 деңгээлинин акыркы сабагын бүттүк, куттуктайбыз. Кошумча сабактар жана маалыматтар үчүн биздин социалдык тармактарга катталыңыздар. Анан Play Store'дон Окутул деп колдонмобузду жүктөөнү унутпаңыздар. Ичинде кошумча сабак, тест жана видео көнүгүүлөр бар. Кийинки деңгээлдерде жолугушканча